Саламатсыңарбы достор? Маанайларыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта биз силер менен арстандын баласын жана үй канаттууларынын тоокту жасайбыз. Ал үчүн бизге түстүү барактар жана кайчы, желим, калемдер керек болот. Эмесе балдар, баштадык. Алгач биз үй канаттуусунан баштайлык балдар. Мынакей, тегерек чыйып алуу үчүн мен дискти пайдаланам. Силер дагы үйдөн атайын дискиңер болсо дискти алсаңар болот. Же болбосо чоң өзүңөр тамак ичкен чыныны пайдалансаңар болот. Тегеректин элесин түшүрүп алып, жана бизге тооктун баш бөлүгүн түшүрүп алуу үчүн атайын мондай сызгычтан пайдаланам мен. Силер үйдөн өзүңөр чай ичкен кружкалардын же болбосо ар кандай ушундай тегерек нерселердин элесинен пайдалансаңар болот. Эми буну кайчынын жардамында кыркып алам балдар. Шашпастан, акырындык менен кыркыла балдар. Кайчыны иштетип атканда этият болгула. Дене бөлүгүн кыркып бүттүм мен. Эми баш бөлүгүн кыркам. Мынакей баш бөлүгүн дагы кыркып бүттүм. Эми балдар, канаттарын жасап алабыз. Анын элесин тартып алабыз. Мындай кылып. Мынакей. Кайчынын жардамында кыркабыз эми. Канаты даяр болду балдар. Эми куйруктарын жасап алабыз. Ал үчүн муну кыркып алайын мен. Мынакей балдар. Куйруктарын жасоо үчүн балдар, мына ушул кагазды 3 бөлүккө бүктөйбүз. Мынакей 3 бөлүккө бүктөп алдым. Силерге оңой жолун көрсөтөйүн. Мынакей балдар, өзүңөр көргөндөй 1, 2, 3 бөлүк. Тартып алдым. Эми ушуну кыркып чыгабыз. Эми муну жабыштырып чыгабыз. Ал үчүн мен бул түстү тандап алдым. Ал эми силер ак листке болсо дагы жабыштырсаңар болот. Биринчи денесин жабыштырып алабыз. Эми баш бөлүгүн жабыштырабыз. Эми куйруктарын жабыштырабыз. Мынакей балдар, куйруктарын жасап бүттүк. Эми канатын жабыштырабыз. Мынакей балдар, баш бөлүгүн, дене бөлүгүн, канатын жана куйруктарын жабыштырып бүттүк. Эми эмнеси калды балдар? Азаматсыңар. Көзү жана тумшугу калды. Көзүн жана тумшугун жасоо үчүн мен ак түстөн алам балдар. Мынакей. Көздүн элесин түшүрүп алабыз.
клейдин жардамында жабыштырып алам. Эми балдар, көзүнүн ичиндеги карегин маркердин жардамында боеп алабыз. Эми балдар, биз чымчыктын тумшугун жасап алышыбыз керек. Ал үчүн мен сары түстөн пайдаланам. Клейдин жардамында жабыштырып коебуз. Эми тогубузга уя жасайбыз балдар. Кыркып даярдап алдык. Эми жабыштырып чыгабыз. Мынакей балдар, үй канаттуулардан тоокду да жасап бүттүк. Кийинки жасай турган нерсебиз жапайы жаныбарлардан арстандын баласы болот. Биз могу арстандын баласын жасайбыз азыр. Балдар, бизге арстандын баласын жасап алуу үчүн мындай болгон түстүү кагаздар керек болот. Жана албетте маркер, кайчы, желим керек болот. Алгач мен дисктин жардамында эми балдар, арстандын чачтарын жасап алабыз. Ал үчүн дагы дискти пайдаланабыз. Чачын даяр кылып алдык. Клейдин жардамында баш бөлүгүн жабыштырып алабыз. Мынакей даярдап алдык. Эми дене бөлүгүн жасап алабыз. Ал үчүн дагы дискти пайдаланып сызып алабыз. Bunu koşup çalıştırıp alabız. Эми балдар, даяр болгон бул үлгүбүздү ак кагазга жабыштырып алабыз. Эми биз арстандын баласынын буттарын жасайбыз. Кагазды экиге бүктөп алып, мынакей балдар, буттарын даярдап алдык. Эми арткы бутун даярдайбыз. Мынакей
буттары да даяр болду. Эми бул түстөн куйругун даярдайбыз. Куйругунун учтарын майдалап кыркып алабыз. Алгач куйругун жабыштырып алабыз. Эми колдорун жабыштырабыз. Мынакей балдар. Эми ооздорун жасайбыз. Ал үчүн ак кагаздан пайдаланабыз. Тең ортосунан кагазды бүктөп алып, абал түрүндө сызып алабыз. Мурдун жасап алуу үчүн бизге кара түс керек болот. Мынакей. Мурдун даяр кылдык. Жабыштырып коебуз мурдун. Эми көздөрүн жасайбыз балдар. Мынакей балдар. Эми калганын маркердин жардамында боеп чыгабыз. Мынакей балдар. Биздин арыстаныбыздын баласы да даяр болду. Мен ойлойм, бүгүнкү сабак силерге жакты деп. Үй шартында мына ушундай кылып жасасаңар болот. Бүгүнкү сабакта биз үй канаттууларынан тоокту жана жапайы жаныбарларынан арыстандын баласын жасадык. Күнүңөр жакшы өтсүн балдар. Сак саламатта калгыла.